Даткалар чыккан Алай районунун кире бериши дал ушул Алымбек датканын эстелиги жана райондо жайгашкан Курманжан датка аталышындагы тарыхый музей менен белгилүү. Бул жерге келген туристтердин дерлик баары аталган тарыхый жайларга саякат кылууга кызыктар болушат. Туристтердин көпчүлүгү Америка, Германия жана Турция мамлекеттеринен келишет. Алгач эле музейге баш баккан адам Алай элинин тарыхына, Курманжан датка эненин ишмердүүлүгүнө жана жашоо образына кызыгышат. Тарыхый жайда датка эненин айрым буюмдары сакталып калган. Бул жерде эң баалуу экспонаттар болуп Курманжан датка энебиздин өздүк буюмдары эсептелинет негизинен. Мисалга катары айтып кетсем, өздүк жай намазы бар. Датка энебиз 5 убак намаз окуган айым болгон. Өзүнүн колкабы бар, саймасы бар. Алымбек датка атабызга турмушка чыгып жаткандагы көшөгөсү бар. Ошондой эле датка атабыз белек катары берген камчысы бар. Уулу Камчыбектин чапаны, ошол чапанына кызыгышат. Себеби ал ушундай аябай чоң, кең далуулуу чапан болгондуктан айбаттуу адам болгондугуна таң калып кетишет. Бул жерде датка энебиздин биринчи жана акыркы сүрөттөрүн Бул жайда Курманжан датка эненин бала чагынан тартып басып өткөн жолуна чейинки маалыматтар бар. Эң таң калтырганы айрым маалыматтар боюнча датка эне өзүн сүрөткө түшүрүүнү анчейин жакшы көргөн эмес. Мына ошондуктан айрым гана сүрөттөрү бар. Алар атайын музейден орун алган. Ал эми анын кийген кийимдери териден жасалган буюмдары элечек сыяктуу кийимдеринин үлгүсү коюлган. Алай районундагы Курманжан датка аталышындагы тарыхый музейде дал ушундай өзүңүздөр көргөндөй чоподон жасалган идиштер сакталып калган. Мындагы келген туристтердин көпчүлүгү дагы дал ушул буюмдарга кызыгышат. Андан дагы эң кызыктуусу бул таш жөн эле турган болушу мүмкүн деп көрүнүшү мүмкүн, бирок буну байыркы заманда кир жуучу машина катары пайдаланышкан. Баш кийимибиз бар, мына териден жасалган. Мында дагы ушундай нымдашып кетет, күнгө жайыш керек. Дагы серпилиш керек жыл сайын. Бул бөлүктө жалаң гана темирден жасалган буюмдар орун алган. Өзүңүздөр көргөндөй байыркы кылымдарга тандык чырактар жана өтүктөр жана башка. Бул буюмдар ар дайым көзөмөлдү талап кылат, анткени айрым учурда өзүнүн түсүн жоготуп коюшу мүмкүн. Аларды өз абалынан бузбай сактап калуу үчүн атайын адистер көзөмөл жүргүзөт. Мында экспонаттардын 2000ден ашуун түрү бар. Эң алгачкысы 3-2 кылымга таандык болсо, калгандары 20 кылымга келип такалат. Кызматкерлердин айтымында айрым учурларда айыл тургундары да байыркы кылымдарга таандык буюмдарды таап алышса, музейге алып келүүнү адатка айлантышкан. Алып келинген тарыхый буюмдар адистердин изилдөөсүнөн кийин гана кайсы кылымга таандык экендигине карап коюлат. Жыл сайын териден жасалган буюмдарыбызды эшикке алып чыгып күнгө жаябыз. Дарылайбыз, жылда дарыланып турат, өзүнүн сапатын жоготпош үчүн. Жаштан жасалган кеселерибизди алып чыгып жыл сайын жууп, өзүнүн мындай майы болот, ошо менен майлап, өзүнүн мындай цветин өзгөртпөс үчүн ушундай кылып карап турабыз. Музейибиз өзү жыл сайын дезинфекция болуп турат. Музейдин бир бөлүгү экспонаттар менен толукталган болсо, экинчи бөлүгү тарыхый маалыматтарга бай десек болот. Тактап айтканда, бул жерде Курманжан датканын үй бүлөсү тууралуу дагы кенен маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми андан сырткары бул жерде Алай районунан чыккан мыкты инсандардын дагы өмүр таржымалуу ишмердүүлүгү жазылган маалыматтар камтылган. Кыргыздын улуттук баалуулуктары менен бирге Алай ханышасынын ысымын алган музейге туристтерден сырткары жергиликтүү тургундар да келип баш багышат. Мектеп окуучулары, аскер бөлүгүндөгү кызматкерлер акысыз тейлинет. Андагы эреже боюнча коюлган экспонаттарды кол менен кармоого катуу тыюу салынган. Жана ошондой эле коопсуздук үчүн атайын видео байкоо коюлган. Анан дагы бул жерде ошо мамлекет тарабынан да бизге көптөгөн жардамдар берилип турат. Ал деген мисалы былтыр эле 2019-жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабына бизге 1 900 000 сом акча каралып, чатыр ушу музейдин чатырын бүт жаңылап оңдолду. Себеби деген баягы 2015-жылы жер титирөөнүн кесепетинен жаракка кетип, ушу суу өтүп баштаган да. Ошондон анан кийин ушу чатырчасын оңдогонбуз. Дагы 2011-жылы баягы 200 жылдык маракеси өткөрүлдү деп атпаймынбы? Ошондо толугу менен музейди ошол 200 жылдыкка карата толугу менен капитальный ремонттон өткөн. Аталган музей 1991-жылы курулган болсо, 2021-жылы толук 30 жыл толот. Бул жылдар аралыгында музейге дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер келип, тактап айтканда Кыргыздын тарыхына кызыгып кетти десек болот. Ал эми быйыл кырдаалга байланыштуу туристтерди кабыл албады. Азыркы учурда музей онлайн форматта иштеп жатат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.